Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн адаттагыдай эле илим жана турмуш илимий популярдуу телеберүүбүздүн кезектеги саны сиздерге тартууламакчыбыз. Бүгүн биз сөз кыла турган илим бул тарых илими. Тарых бул классикалык илим, абдан чоң өзүнүн тарыхый орду бар илимдердин бири болуп эсептелет. Ошол дүйнөлүк тарых илиминин контекстинде биздин Кыргызстандагы тарых илими жөнүндөгү актуалдуу маекти сиздерге тартууламакчыбыз. Анын ичинде Кыргызстандын тарыхы жакынкы эле убактардагы айталы 19-кылымдын ичинде, 20-кылымдын башында кыргыз эли Кыргызстандын тарыхы боюнча кандай маселелер болгон, кандай окуялар болгон тарыхый. Ушул боюнча абдан активдүү иштеп, элдин арасында, окумуштуулар арасында өзүнүн татыктуу орду бар чыгаан тарыхчы инсандарды ушу биз дагы эзилдеп келе жатабыз. Алардын бири кыргыз элине таанымал чыгаан окумуштуулардын бири бул тарых илимдеринин доктору, профессор, баарыбыз урматтаган Кененсариев Ташмамбет Кененсариевич агайыбыз. Биз тарых жөнүндө сөз кылганда айрыкча калың катмар эл, анын ичинен профессионал эмес жөнөкөй эле элдер де ушундай түшүнүк бар да, тарыхты ал жака бул жака бурмаласа боло берет. Тарых деген бул өзү конъюнктурага жакын илим деп чынында эле кээде ошондой учурларда көрүп жүрөбүз. Тарыхтын бүгүнкү актуалдуу орду бар экендигин билүү менен бирок эң көп ушу сын пикирге дуушар кыла беребиз ушу тарых илимин. Ушул боюнча өзүңүз окумуштуу катары тарых илиминин орду азыркы биздин заманда кандай, дүйнөлүк тарых илиминин контекстинде биздин Кыргызстан тарыхчылары кандай актуалдуу маселелерди көтөрүп жүрүшөт. Жөнөкөй тил менен айтканда, тарыхтын эң кызыктуу ушул аспектлери бүгүнкү күндө кандай? Ошол боюнча маек куруп берсеңиз. Тарых илими бул чоң илимдердин катарында, анан өзү ушул азыркы отурганыбыздагы сизге чейинки сүйлөшкөндөрүбүз, мисалы үчүн эртең башка бир окуялар болсо, бүгүнкү отурганыбыз тарых да. Анткени ар бир кыймыл аракет бул тарых, кеңири маанинде бул тарых. Демек, ошон үчүн тарыхтын коомдогу ролу чоң. Жана сиз турап айтып кеттиңиз, тарых кээде коомду өзгөртүп биргенге дагы таасирин тийгизип атат деп, мындай бир сөз бар эмеспи? Тамчы менен ташты да эссе болот, ал эми тарых менен тагдырды да кессе болот деген. Бул деген ошол тарых илиминин коомдогу ролун көрсөтөт. Себеби тарых илимин билбесе, анан билгенде, жана билбегенде коомдун өзгөрүүсү башка жакка жылып кетиши да мүмкүн. Анын үстүнө мына тарыхчылардан көбүрөөк саясатчылар чыгат. Анан кийин тарыхты өткөн саясатты да изилдегенден коомго мунун таасири чоң да. Анан мен мындай деген бир нерсени келтиргим келет. Биз баягы кээде сындап жүрөбүз, анан колдоодон качабыз. Мен бирок качпайм. Айталы 19-кылымдын дүйнөдөгү коомдук илимдердин эң алдыңкы катарында турган эки инсаны бар. Бул Карл Маркс менен Фридрих Энгельс. Мына ошол экөөнүн критический политический экономия деген эмгеги бар. Ошол эмгегинде мынтип айтаттар, орусчасы мындай. Мы признаем и одну единственную науку, науку истории. Историю ставим выше, чем даже философия деген сөз бар да. Бул бекер айткан эмес, себеби алардын ой боюнча жана Париж коммунасынан кийин жазылган бул эме 70-жылдары. Себеби ошол мезгилде ошол тарыхты изилдөө менен бүт бардык нерсе дейт. Ошо коомдук турмуш, философиянын өнүгүүсү бардыгы тарыхтын материалдарынан алынат. Анан обработка болуп туруп, илим болуп бөлүнүп кетет. Ал эми тарых ошолордун арасында мындай аралап жүрөт деген маанинде айтканда. Анан ошон үчүн мен дагы айтат элем, кээде азыр кээ бир адамдар мына акыркы убактарда сен тарыхыңар жоголуп кетти, тарых жазбай атат. Мына тарыхты тиги баланча комузчу, баланча техник, баланча аграрник китеп кылып жазып койду, сонун кылып дешет да. Бирок эми ал тарыхтын эки жанры бар да. Чыныгы тарых, илимий тарых. Анан экинчи folk history деп коет, жанагы мифтештирилген тарых. Эми аны баягы азыркы плюралистик мезгилде анан мурдагындай бир көзөмөл жок. Ким каалаган жазса, акча болсо чыгарып кое берет экен. Дилетанттык деңгээлде ошон деңгээлде болот. Ошондуктан ошону карап туруп кээ бирөө айтышы мүмкүн.
бирок чындыгында тарых дайыма боло берет. Кептин бардыгы ошол тарыхты кантип бериште, кантип элге жетишиште жана ошол тарыхты бир элге болгон таасирин чоңойтушта да. Ошондуктан акыркы мезгилдерде мен айтып элем, Кыргызстанда дагы ушу тарых илмин бир жолго коюуда бир топ мигиттер чыгып болуп калды. Мына мен мына ачык айтып коеюн. Тынчтыкбек Чоротегин деген жакшы бир инибиз бар. Бул эми BBC'де белгилүү тарыхчы, BBC'де Прагада Кыргыз азаттык радиосун жетектеп келди. Ошол келгенден кийин биз эл аралык тарых коомун түзгөнбүз. Ошонун президиум мүчөсүмүн. Мына ошол келгенден кийин биз ушул маселени колго алдык. Азыр көп нерселер жазып атабыз. Мына интернетке чыгып атат. Жаңы анан азыркы учурда мына бир атайын каржылоонун булагын таап туруп, ошонун негизинде 7 томдук Кыргызстандын эң байыркы мезгилден ушул күнгө чейинки тарыхын публистикалык жанры менен жазып атабыз. Ошонун 5-чи томунун автору мен. Менин коллегам Сулайманов. Сиз коллега. Ошону жардам берет. Анан сөз айтып коюшубуз керек. Анткени бул эми Кыргызстан албетте азыр бюджет кыйналып аткан мезгил, ошондой болсо дагы кээ бир инсандар ошого барганы жакшы да. Рахмат, ошол чыгып калса ар бир томду 500-600 барактан болот. Биз 5-чи томду Жумабай Бектемир деген тарых илимдеринин доктору бар азыр эмеде. Улуттук университетте тарых факультетинин деканы. Ошол экөөбүз ошол жерде редакторбуз. Анан биздин ар бир томго 20-30 адам катышат. Ар бир теманы кимдер кандай диссертация жазган ошо боюнча булар илдешип берип атат. Демек, тарыхтын коомдогу ролу чоң да. Бул насаатчы. Бул ошол тарбиячы. Жаштарды ушул тарбия, ушу тарыхты билгенге тарбиялаган менин чоң да. Мына мисалы үчүн мен айтып элем, ачык эле 1990-жылкы Ош окуясы менен 1910-жылкы июнь окуясы Оштогу этностук жаңжал ошо так ушу тарыхты билбегенден келип чыгып атат да. Ал Оштуку биздики, анан Кыргызда энседен келген, тигүү деген сөздөрдү ошондон көбүрөөк жагырып отуруп, анан жанагындай саясатчылар анан ошону башкача руслага буруп туруп, анан автономия сурашып атпайбы? Менде бир ой пайда болуп атат да, урматтуу профессор, ушул жерде. Абдан жакшы айттыңыз, абдан таамай айттыңыз да. Менде ошондой оюм бар. Биринчиден ошо тарыхты билбегендик, калың катмар эл. Экинчиден балким дагы андан дагы балким маанилүү нерседир. Мен бул өзүм жекече оюм. Балким ошол тарыхты биз терең изилдеп, кандайдыр бир максаттуу, ушундай бир жакшы илимий жолго коюуга азыраак убагында көңүл буруп жүргөндүгүбүздөн да болгондур. Мүмкүн. Мына айрыкча 90-жылдарда мына ушул окуяларды биз көбүрөөк айтпай, советтик тоталитардык идеологиянын негизинде биз конъюнктура болгон. Биз совет эли деген гана эл бар, бул кыргыз эли деген, өзбек эл деген жок деген маанинде бардыгын ошол бир нерсеге булгандыктан биз акчы күзүн билбей калганбыз да. Аны ошонун негизинде анан тигилер баягы башка бир булактардан алып алган ушактардын негизинде анан ошондой көтөрүп чыгышкан да бул маселени. Далилденбеген. Бирок ошол тилекке каршы ошондогу ой пикир азыр деле кээде мына бул эл аралык интернеттерде эле Фергана Руда мисалы үчүн Центр Азияда жүрөт да ошол жактагы айрым бир атайын даярдалган журналисттер ошондой жазып атышат. Тилекке каршы. Урматтуу профессор, абдан жакшы башталды экөөбүздүн маегибиз. Эми бул жерден биз телекөрүүчүлөргө ушундай айтып коюшубуз керек. Демек, тарых бул фундаменталдуу илим. Бул илимдердин илими. Буга биз абдан жакшы мамлекеттик деңгээлде көңүл бурушубуз керек. Буну биз ошо сөз жүзүндө айтабыз дагы, анан кийин келип эле кээ бир учурларда тарыхты баягы локализовать этип, ушундай бир караган учурлар да болуп атат да. Мисалы үчүн мен бала кезде бир гана ушул нерсе эсимде калыптыр. Биз ошол орус тарыхынын контекстинде гана тарыхты үйрөнгөндөй болуп чоңойгонбуз. Эми ал кезде башында өзүңүз айттыңыз, заман ошондой болчу. Биз ошол советтик элдин ушундай түзүлүшүн, советтик эл деген түзүлүштү түзүүгө аракет кылган ошол муундун өкүлдөрүбүз. Мен сиздин резюмеңизди карап отуруп абдан сүйүнүп атам да. Мына жерде мынтип жазылып турат. Тарыхтын кайсы маселелери боюнча профессор Кенесариев, Ташмамбет Кенесариевич илим изилдөө иштерин жүргүзөт. Карасам, спектр абдан чоң экен. Биздин Кыргызстандын жаңы тарыхы үчүн бул абдан бир маанилүү маселе. Эң ошол баягы эл үчүн бүдөмүк болгон. Чынында убагында биз ошол мезгилди абдан начар билчүбүз. Алар
Kokon хандыгы, анын саясий тарыхы, Kokon тарыхындагы кыргыз тарыхый инсандарынын орду, Kokon хандыгы кыргыз мамлекеттүүлүгү катарында бул абдан күчтүү айтылыптыр. Кыргызстандын 19-кылымдагы тарыхы, анын ичинде Кыргызстандын Орусияга каратылышы, колониализм саясаты. Ошол учурдагы 1898-жылкы Андыжан кыргыз көтөрүлүшү, андан кийин инсандар персонификация мени абдан кызыктырган, менимче телекөрүүчүлөрдү абдан кызыктырат. Курманжан Датка, Алымбек Датка, Нүзүпби, Алымкур Лашкербашы, Исхак Асан уулу Полотхан, Абдылдабек жана башкалар. Вот ушулар боюнча сиз абдан олуттуу илимий изилдөө иштерин өзүңүздүн окуучулар менен жүргүзүпсүз. Ушуну сизден телекөрүүчүлөр өз оозуңуздан түздөн түз илим изилдөөчү катары угушу менимче абдан чоң мааниге болсо керек. Ошолор жөнүндө аңгыме кылып берсеңиз. Рахмат. Эми туура мен өзү негизги диссертациялык деңгээлдеги багыттагы жазган эмгегим ал 19-кылымдагы Орусиянын колониализм мезгили өзү. Абдан кызык. Биринчи докторлук диссертациям Кыргызстан Орусияга каратылышы болгон. Ал эми кандидаттык диссертациям болсо Орусиянын Түркүстандагы жана Кыргызстандагы экономикалык саясаты болгон. Бул боюнча мына эки китеп бар берден, мына өзү китептердин арасында мына орусчасы жанагы, бул берки Орусияга каратышы боюнча мына бул китеп докторлук диссертация ушул да. Булар монография да, илимий монография. Булар монография болуп чыкты да кийин. Анан атак өзү 19-кылымдын бардык аспекттери боюнча биз карап жүрөбүз. Анан улам убакыт өткөн сайын кээ бир маселелер кереңдеп кетет. Ошондуктан биз дагы бир эң кызыккан бул темам бул Түштүк Кыргызстан тарыхы чындыгында аз изилденген. Анан ошого байланыштуу изилдеп жүргөндө мен Kokon тарыхына да кызыгып калдым. Анан биз мына 85-жылдарга чейинки мезгилдерге чейин Kokon хандыгы жөнүндө эч биздин тарых эмес деп түшүнүшкөн да. Бул Кыргызстан. Ал кезде сиздер баштап изилдегенде чынында бир аз тобокелчилик да болгон. Болгон да. Эми ошондо баягы Kokon хандыгы деп кыргыз тарыхы эмес, бул Өзбекстандын хандыгы, Өзбекстандын тарыхы деп жүрүшкөн да. Анан ошого байланыштуу ошентип жиберсек, өзбек тарыхчылары керек болсо Курманжан Датка өзбек катын кыздарынан чыккан биринчи Даткок деп макала жазып атат ошол мезгилде. Анан ошону баары кызыгып анан кийин биз изилдеп көрсөк, чындыгында Kokon хандыгы бул кыргыз мамлекеттүүлүгү экен. Себеби Kokon хандыгынын уюштурганынын башында турган 1709-жылы. Кийин ошол Kokon хандын өнүккөн мезгилиндеги бүт ички тышкы саясатын аныктагандар кыргыз бийлери болгон. Анан биринчи күндөн баштап эле Түштүк Кыргызстан бүт Kokon хандыгынын атуулдар, граждандары катары ошол мамлекеттин ичинде болгон да. Түндүк Кыргызстан болсо 1825-жылдан 40-жылдардын ортосуна чейин Түштүк Кыргызстандагы Kokon хандыгынын мындай вассалдык негизде караган, бирок ошол Түштүк Казакстанда ошого баш ийген. Ошондон ушул маселелерди карап отуруп биз баягы айрыкча Kokon хандыгындагы саясат, Kokon хандыгындагы баягы кыргыз бийлеринин, кыргыз инсандарынын орду, Kokon хандыгындагы колония алык-салык саясаты, аскер иши жана башкалардын баардыгын карап отурсак, кыргыздардын ролу аябай гана чоң экен. Ошондуктан биз мушу изилдеп Kokon хандыгы боюнча бир топ китептер чыккан. Мына мисалы үчүн Алымкур Лашкербашы деген бул Kokon хандыгындагы эң чоң инсан 1863-жылдан 65-жылга чейин Султан Сейит деген ханды марионет кылып өзү коюп алып, өзү аталык болуп Kokon хандыгын фактически башкарган. Единоличный башкарган. Дагы 9-майда 65-жылы генерал Черняевка каршы күрөшүп атып Ташкенттин алдына каза болгон. Анан бул ошол бүткүл Түркүстан элинин ошончо Kokon хандыгынын көз карандемесин сактап калыш үчүн, ошо мамлекеттүүлүктү коргоп калыш үчүн өзүнүн жанын берген киши да. Муну биз көтөрүшүбүз керек. Мына айталы Курманжан Датка ошондой эле инсан. Мына Kokon хандыгы жана кыргыздар деген эмгекти араб тилинде Иранда, Тегранда чыккан. Мына бул Курманжан кытайча чыкканы. Анан кийин бу жерде англисче чыккан кыргыздар жана Kokon хандыгы деген бу жерде. Мына болсо ошол Kokon хандыгында акыркы хан болгон Кыргыз хандыгы, Кыргыз ханы Исхак Асан Полотхан. Демек ушулардын баардыгын ошол жана кызыккандыктан ошого алып келдик. Анан Kokon хандыгын азыр кадимгидей кыргыз тарыхы, Кыргызстандын тарыхынын бир бөлүгү катары мына азыркы жазып аткан ошол акыркы академиялыкка жакын болгон ошол чоң
7 том тарыхта бул өзүнчө чоң китеп неме өзүнчө том болуп кирет буга. Буга көбүнчө биздин таланттуу тарыхчыларыбыздын бири Кыяс Молдокасым жетектеген томдо 400 томго кирет. Анан ошол жерде бүт ушул кыргыздардын роль жөнүндө айтылат. Бул кадимгидей азыр окуу китептерине кирген Когон хандыгы бул кыргыз элинин ажырагыс бөлүү тарыхы жана кыргыз элинин мамлекеттүүлүгүнүн бир көрүнүшү. Албетте бул орток хандык. Кыргыз, өзбек, тажик 3 элдин орток хандыгы да. Бухара эмирлигинин орду кандай болгон? Бухара эмирлиги деле ошол сыяктуу эле. Албетте Бухара эмирлигинде Бухара эмиратында деле, Хива хандыгында деле, Когон хандыгында деле негизги династиянын башында тургандар илаттар или илаттар, көчмөндөр болгон да. Ошон үчүн алардын башында да ошо көчмөндөр турган. Бирок алардын негизги калкы отуташкан болгондуктан аларда көчмөндөрдүн таасири кийинчерээк азыраак болуп калат дагы. Ошондой болуп калган. Бирок Бухара хандыгы дагы, Хива хандыгы дагы көп улуттуу мамлекет. Бул эч кандай өзбектин жеке мамлекет деп айтышка мүмкүн эмес. Болгону Өзбекстандын территориясында. Анткени Бухара хандыгында Тажикстан полностью ошол жакка кирген. Хива хандыгына түркмөндөр кирген, казактардын түштүк ягы кирген. Так что бул жерде 3 хандыктын үчөө тең орток хандык да. Абдан кызыктуу экен. Анан ушуну көбүрөөк айтыш керек болуп атат азыркы учурда. Анан мына чоң проблема бул эми Кыргызстандын Орусияга каратылышы. Бул билесиздер биздин урматтуу мен аябай катуу сыйлаган эң чоң тарыхчы Кыргызстандагы бул академик Жамгырчынов. Бегималы Жамгырчынович. Ошол бир 5-6 китеп жазды ушул маселе боюнча. Бирок анын китептеринин бардыгы присоединение деп жазат. Орусча чыгарган да мал мезгил. Анан же болбосо экинчиси 1960-жылы чыккан китеби Добровольное вхождение деп жазат. Ал Добровольное вхождениени не добровольно жазган да, мындай караганда. Ыктыярдуу кириш деген сөздү ыктыярсыз жазышка туура келген, аргасы болгон. Анткени саясат ошондой болчу. Андагы мен материалдарды бүт карап чыктым. Бул кишинин энциклопедиялык жактары көп экен, ушунчалык көп нерсеге кызыккан. Ошондогу материалдар так эле ошол менди аркасынан издеп Москвада, Ленинградда көп жүрдүм. Мен Москвада окугандыктан. Ошондо алган материалдарды биз андан да көбүрөөк нерселерге кызыгып, дагы кызык жерлерин каздык. Анан мында 2 китеп чыкты. Мына чоң Орусияга каратылышы, анан Кыргызстандын 19-жылдын 50-70 жылдарындагы саясий өнүгүүсү деп. Эми ошол китептерде биз мен ошол улумун академик Жамгырчыновду, Кушбек Үсөнбаевди, Хасановду мен сындаган жокмун. Болгону анын жакшы жерлерин улантып, анан алардын айласынан жазган жерлерине көңүл бурбастан булардын ишин улантым деп эсептейм да өзүмдү. Анан ушундай китептер пайда болду. Азыр бул түздөн түз окуулуктарга бардыгына кирген. Түндүк Кыргызстан, Кыргызстан Орусияга каратылган, ал эми Кыргызстан болсо тикелей басып алган деп азыр окутуп атабыз. Колониялыктын бардык мыйзамдарын менен бүт бардык мыйзамда. Биз даже атүгүл азыр деле мына орусиялык кээ бир тарыхчылар Түркістан не бұл колония деп айтышат да. Бұл колония болгон эмес деп айтышат. Мен айтып атамын, биз айтып атабыз, бұл Түркістан колониялардын типтүү колониясына кирет деп. 3 түрлүү колония бар да. Биринчи колония Девистенная деп коет орусчасы. Баягы балакатка жетелек колония. Ал баягы эч адамдары жок жерди басып алса, ошо балакатка жетелек деп атандайды. Мисалы үчүн Австралия, Новая Зеландия, Тасмания окшогон жерлерди. Ал эми мындай эли бар, мамлекет бар жерди күч менен басып алган жер, анан кийин колония кылгандар, булар типтүү колония. Анан 3-чү колониясы экономикалык колония деп коет. Колония неоколониализм. Ал экономикалык жактан көз каранды кылат дагы, бийлеп берет. Азыр деле Европада, Европанын көп мамлекеттери, Африкада, же башка жактарда неоколониалдык саясат жүргүзүшөт да. Ошондон Кыргызстан ошо колониянын типтүү колониясына кирет. Атүгүл, түштүк Кыргызстан. Атүгүл. Мен мындай сунуш киргиздим, мен муну көп кабыл алышпай жүрүшөт. Колониялык доор дегенде биз 19-жылдын 50-жылдарынан 20-жылдын 17-жылга чейин кабыл алып жүрөбүз да. Мен айтып атам, колониялык доор дегенде 19-жылдын 50-жылдарынан 1991-жылга чейин созуш керек деп. Эми үчүн империясын кошуп. Эми үчүн дегенде колония биринчиси типтүү колония ошол мезгилдеги. Экинчиси неоколониалдык мезгил. Или Москванын колониясы. Керек болсо мына Кыргызстанда
bir mektепти курушундагы Москвага барып госпланды бекитип келиш керек болчу. Аны ар бир нерсени ошол жактан чечим чыгармайча кылчу эмеспиз да. Демек ошонун бардык ошонун калдыгы да. Ошон үчүн мен айтат элем, эгер чындап караганда колониалдык доор дегенде эки этап, эпоха менен. Биринчиси Россия колониализми, экинчиси Москва колониализми, Совет колониализми деп койсок болот. Биз бир топ баягындай сурамжылоолорду жүргүздүк да, урматтуу профессор. Ошондо жаштар айрыкча көп суроолорду могул Андижан көтөрүлүшү боюнча берип жатышты. Көбүнүн мындай бир туура эмес көз караштары ал турсун бул деген жөн эле кандайдыр локалдуу түрдө болгон бир бандиттик басып алуучулук, орустардын ошо келген орустардын мал мүлкүн талап тоноп алуучулук деңгээлде ушундай айтып атканын көрүп мен бир аз ойлондум. Ушуну жөнүндө тарых илими кандай бир жаңылыктарды, информацияларды, маалыматтарды айта алат? Эми Андижан көтөрүлүшү бул мурун деле Орусиянын тарыхында, Өзбекстан тарыхында бир параграф бар болчу. Биздин Кыргызстан академиялык чыгарылыш 85-жылы чыккан, анда жөн эле мимоходом айтылып кетчү. Анан бул чоң окуя. Анан муну биз анча билбей жүргөнбүз, ошондуктан мен баягы Москвада жүргөндө кызыгып жүргөмүн. Анан келгенден кийин мен бир жакшы таланттуу окуучум бар, Аваз Вернис деген. Ал Жалал Абад мамлекеттик университетинде иштейт, декан болуп жүргөн, азыр эми кафедра башчылык кылып атыптыр. Ошого айттым мен, ошо Андижан көтөрүлүшү боюнча изилдөө иштеп жүргүзгүн. Азыр бул кандидаттыгын жактаган мындан бир 10 жыл мурун. Азыр докторлугун даярлап атат. Ушуга тематика жакын, эми докторлукта экөөнүн тең бир тема кылбайт да. Анан биз ошол экөөбүз чогуу изилдегенбиз муну. Анан ушундай китеп жарылган, Андижан көтөрүлүшүнө кыргыздар деген. Анан мында эми үчүн биз муну мен өтө маанилүү деймин. Бул биринчиден бул юбилейлик дагы окуя. Мына 30 май күнү бул көтөрүлүштүн 115 жылдыгы болду. Анткени эски календар боюнча 17 майда чыккан да. 17 май как раз 13 күндөн кийин 30 майга туура келет. Анан бул боюнча ошол мен дагы бир кичине макала берип койдум тиги интернетке. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биз илим жана турмуш илимий популярдуу телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.